Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibetil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bardıq maqtul Allah'a, anın paygamberi Allah Teala olsun. Anın paygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam және salavatlar olsun. Demek bu da hadis Abu Hurayra'dan geletken an Abi Hurayra radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu aleyhi ve sellem قال innel abde la yetekellemu bil kelimati ma yetebeyyene fiha yazillu biha fil nar ab'ada mimma beynel meşrik vel mağrib. Muttafaq aleyh. Men uşul hadiske bu vakıtlarda көп mani berem. Jana özüm uşulunu aябай мындай дайым коркунуч менен кабыл алам. Көп vakıtlarda siz менен биз бул тилибиздин кесепетинен көптөгөн туура эмес нерсени кабыл алабыз. Адамга ушунчалык чоң болгон себебинен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде силер эки нерсени сактай билсеңер, мен силердин бейишке киришиңерге кепил болом деген. Ошол кепил болом деген нерсенин бирөөсү бул тил. Тил бул ушундай бир жоо, ушундай бир душман. Мунун жоолугу, мунун душманчылыгы бул эле дүйнөнү эмес, тиги дүйнөдө дагы көрүнөт. Бул тилдин кесепети менен кээ бирде адам бирөөнү бактылуу кылып коет, кээ бирде бактысыз кылып коет. Кээ бирде ошо тилдин себеби менен адам бийик даражага чыгат да, кээ бир убакта ошо тилдин себеби менен көчөдө калган бомж болуп калат. Ошол себебинен бардык пайгамбарлар, ошондой эле Хатамул Амбия, акыркы пайгамбар болгон Мухаммад алейхиссалам сиз менен бизге ушундай бир эскертүү иретинде айткан хадис бул. Кээ бир иретинде хадистерде пайгамбар тилиңерди тыйгыла, жоксо тилиңди тый, бактылуу болосуң деп айткан болсо, бул жерде болсо мындай бизге мындай түшүнүктүү болуш үчүн ушуну биздин улутчаң экенибизди, алсыз экенибизди билгизип туруп, анан кийин пайгамбар ушундай деп айтып аткан. Пенде дейт, анча маани бербей, кээ бирде бир сөздү сүйлөп коет. Маани бербей дейт. Көп вакыттарда ошол сөздөргө маани бербей калабыз. Мисалы, адам сүйүнгөндө маани бербей калышы мүмкүн, ачууланганда маани бербей калышы мүмкүн, маани бербей калат. Кээ бирде туруп деле бир адам менен сүйлөшүп атканда ошол сөздүн үстүнө кошулуп эле бир маанисиз сөздөр чыгып, бирок ошонун аркасында абдан чоң бир нерсе жаткан болуп калат дагы. Эртеңки күнү ошол сөздүн аркасынан актаныш керек болот. Ошол сөздүн аркасынан кечирим сураш керек болот. Ошол сөздүн аркасынан мындай уялыш керек болуп калат. Бир эле маани, мындай эч бир жолу ошол жолу кетип барып эле сүйлөп койгон да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушуну айтып аткан. Пенде анча маани бербей, кээ бирде ушундай бир сөз сүйлөп коет экен дагы, эми бияк жагын карай турган болсок, ошол сөздүн себебинен чоңдугу дейт, батыш менен чыгыштай болгон, аралыгы ушунча кенен болгон тозокко түшүп калат экен. Мына мисалы, кээ бир сөздөр бар. Ал сөздөрдү лаузул куфр дейт, же болбосо капырлыктын сөзү. Ey, koç namaz pamazыңды. Koç Kuday pudayыңды. Kuday saqtaсын. Мындай биме сүйлөп койду. Кел атат, koç ошо Куран пыраныңды. Деген сөздөр бар. Кээ бир убакта туруп эле, мисалса, пайгамбар сүннөт өткөн, сүннөт пүннөтүңдү билбейм бар, оокатыңды кылчы. Шалбы бурап эле көчөдө жүрөсүңөр. Мында окат кылбайсыңар деп мындай өзүм мындай өйдөрөөк көрсөткүсү келген адамдар бар мындай. Өйдөрөөк мындай мен силерден өйдөрөөкмүн, мен окат кылып атам депчи. Ушундай бир адамдар бар го. Эме кылган жок. Мындай бир сөздү сүйлөп койду. Ошол адам имандан чыгып калды. Ал адам ушул сөздүн себебинен имандан чыгып калды. Имандан чыгып калды деген сөз, ал адам капыр болуп калды. Ошон себебинен бир туура эмес сөз сүйлөп алды дагы, эмне болуп калды? Имандан чыгып калды. Кээ бирде мындай сүйлөп мага келет, "О, молдоке, сага келген себеби бар" дейт да. Эмне себеби бар экен десе, мен дейт, баягыда бир көз ачыкка барсам, ал менин бүткүл нерсем айтып берип койду анан. Жок,
senin emеңди дуаң бар экен, мен чыгара албайм, мен аны bir çoң молдого барышың керек dedi. Анан мен издеп отуруп сизге келдим дейт го. Söz сүйлөдү да. Мындай келди. Эми карасаң, башындагы сөзүчү эмне болуп калды? Ал адамдын авалки ошол көз ачтан туура деп, ошо майыл кылып, макул болуп, ушуну деп ошого ишенген себебинен имандан чыгып кетишкон чоң күнөөкөр болуп калышы мүмкүнчүлүгү бар. Билесиздер, тура бир көз ачыкка барды, айтты, ал айтты, сен ушундай ушундай экенсиң, ушундай. Ал ошо ишенип алды, жүрөгүнө ишенди. Ошону туура деп ушундай деди, болду. Ал имандан чыгып кетти. Мусулман болбой калды ал. Ал адам кайра келме айтыш керек. Ошо себептен биз бияка келгенде 3 дуаны айтып атабыз дайыма. Ошонун бирөөсү биз келме айтып атабыз. Ла илаха иллаллах. Бир Алладан башка сыйына татсат жок. Мухаммад Расул, Мухаммад Аллах Тааланын элчиси деп айтып атабыз. Эмне үчүн десе, анткени кээ бир адамдар өзү билбей эле имандан чыгып калган болот. Ушул жерге келиш үчүн бир 10%ыңар менден мурун бир көз ачыкка баргансыңар. Ошонукун туура деп жүрөсүңөр. Кээ бирлери ага ишенген деле жок, бирок жүрөгүндө коркунуч пайда болду. Эгерде ушу чын эле кайым болуп калсачы, карада болуп калсачы, чын эле менин ичинде жин бар болуп калсачы, чын эле жанакы шүмшүк мени ушундай аябай жаман көрчү эле, ушул эле окутуп коюшу мүмкүн деп күмөнгө салынып, эмне болду? Келди, сен капыр болгон жоксуң. Бирок имандан да чыккан жоксуң да. Эми бирок чоң күнөөкөр болдуң. Анткени себеби эмне болду? Жүрөгүңдө бир башка бир нерсе макулуктан болгон коркунуч пайда болду да. Карасаң, бир сөз, бир эле сөз эмне кылды? Кээ бир убакта ушундай. Демек, бир сөз адамды ушунча чоң деңгээлде болгон түбөлүк боло турган азапка салып коюшу мүмкүн экен. Бирок тескерисинче болот кээ бирде. Бир сөз сүйлөп аласың, бир сөз сүйлөп коесуң, ошонун себеби менен ушундай аралыгы күн батыш менен чыгыштай болгон бейишке киришке себеп болот. Мындай эле болду. Бирөө кетип атат, "Эй, ассаламу алейкум, таксир. Мечит кайдасың?" Бул жерде деп койдум. Өтүп кеттиң жөн. Бул жерде деп койдум, болду. Бир сөз. Ушунун сени азаптан куткарып кое турган болду. Кээде бир сөз. Ушундай экөө мушташып кырылышып атат экен. Жанына келдиң да, "Эй, эмне болду? Эмне болду?" "Ой, бул анын ортодон бир жалган эле сөздү сүйлөп койдуң, эй досум. Мен ошол жерде бар болчумун." Ушундай десең эле баягы эмне болду? Экөө, "Апе, сен бар белең?" "О, бар." "Кечирип койчу, мен точно деп койдум жөн элечи мына. Бирок өтүп кетип калдым айрачы." Экөө жарашып калды. Калп эле сөз болчу. Бирок ошонун себеби эмне болду? Экөө, керек болсо экөөнүн себебинен бир адамдыкы, мени менен мына байке. Bunun özünün ayalı var, baldarı var, meniki de ошондой туğanı var, ушундай бар. Ошонун себебинен бул киши менен экөө душман болуп турган болсо, бул киши айткан туğanына. Мен тигине менен урушуп кеттим. Дегенде алар баары тең муну жаман. Тиги менен урушуп кеттим. Анан уруусу бар. Тиги уурудагылар шүмшүк ушундай баягы өзүнүн адатын кылып атат. Баягы кээ бир уурулар бар го. Муну атабыз бир жолу калп айтып койгон, бүттү. Өлгөнгө чейин ошол тиги эмеси уруусунун калпысы баягы эмесин жазылып калганда, ууру же болсо калпычы депчи. Карасаң кандай нерсе. Эми ушунча жөн эле бир сөз сүйлөп койду, экөөнү жараштырып салды дагы эмне болду? Бир айылды эмне кылып койду? Экөөнү кайра жараштырып салды. Бир сөз. Кээ бирде бир сөз. Үйүңө келесиң, келген мезгилиңде бир аз болсо да мындай бир уруш талаш болуп, жаңжал болуп аткан, субханалла. Бир сөз себебинен сен ушундай. О, мен ушундаймын, кечирип койчу деп койдум, болду. Бир эле сөз. Мен ушундаймын, кечирип койчу, менден кетти. Болду. Машалла. Үйдө тынччылык башталды, уруш жаңжал кетти, кайра чайың нормально кызыл чай боло баштады, э? Кээ бирлер кызыл чай ичпей калганда токтоп жүрдү. Бул абдан көп ушул жерде. Бала болсо да кызыл чай бербей калат. Бир эле кичинекей сөз, ушундай экен, кечирип коюңуз, бизден кетти. Болду, машалла. Ошонун себебинен эмне болду? Үй бүлөдө тынчтык, мына бир сөз. Адам сиз менен биз ушул нерсеге көп көңүл бурушубуз керек. Бөтөнчө эркектер. Эркектер негизи эркектик сыпат берилген. Кээ бир алымдар, кээ бир адамдардын чоң бир мындай шейхтерди, жос бирин жазганда, ошолорду
мындай мактап жазганда ал адам bir söz сүйлөйт эле деп жазган жерлер бар экен. Анын сөзү bir söz өтүмдүү эле деп жазган жерлер бар экен. Биз бирок бул азыркы мезгилде эркектер ушунчалык эме болуп калдык. Мындай алсыз болуп кеттик. Мен устазым айтат баягы ушакта аялдар айтат дейт. Бирок азыр эркектер таратат экен. Ушундай экен. Айтканы айтып койду болду. Эми болду. Ал эми үммөттүн дейт, мен пайгамбар, мен үммөтүмдүн дейт, мен аркаман ээрчигендердин дейт деген эле нерсеге, дейт эле деген нерсени башка боло жеткизе бериши дейт, анын анык жалганчы экенин жетиштүү дейт. Дейт деп койгон болду. Мен көчөдө айтып жүрмүн ушул жердечи. Дейт деп койгон болду. Телефонда келди, мындай келди дагы субханалла, мындай отуруп, "Боо деген ушундай экен" деп бир нерсени чыгарып койду. Жасап, анан кийин, "Ой, көрдүң көрсө бул момундай турбайбы" деп эле баягыны тактабай, актабай эле эмне кылып баштады? Ошол адам ошол нерсенин аркасынан түшүп, ошону мындай жаманаттылаганга өтүп алат адамдар. Бул көтөнчү эркектер ушундай. Ошол себептен bir söz seni бейишке киргизет, bir söz тозокко киргизет. Эгерде бир адамды ушактай турган болсоңор дейт, ошол нерсе, ошол адамда бар болсо ушактаган болосуңар дейт. Эгер ал адамда ошол жок болсо, анда доомат кылган болосуңар дейт пайгамбарыбыз. Көрдүк кандай нерсе? Бул дүйнө бат эле бүтөт. Бирок мына азыркы кылып аткан нерсең, сүйлөп аткан сөзүң, кылып аткан амалың, мейли ал жакшы болсун, жаман болсун, ошонун үзүрүн көрмөйүн. Жаманчылыктан жакшылыктын үзүрүн көрмөйүн. Адам баласы бул дүйнө өтпөйт. Бирөөнүн баласын алкаш деп койдуң беле? Сенин бир балаң сөзсүз алкаш болот. Алкаш болуп туруп болушу мүмкүн. Анткени сен бир жолу айткансың да. Анткени бир жолу айтканда эки эсе болуп келет. Мына бирөөнү жамандадың, эки эсе сенин башыңа ошол келет. Бирөөнүн күйөөсүнө тыңсынып койгонсуң. Менин күйөөм андай эмес. Болду. Субханалла, тиги эркек бир эле аялга барып жүргөн болчу. Сенин күйөөң 3 эркекке, 3 аялга барышы мүмкүн уже. Ушундай нерсе. Сен балаңды тигинин баласынан көбүрөөк тыңдап кой. Менин балам тигинин баласына караганда акылдуураак деп болсо, туура сен акылдуураак болду, бирок чоңойгондо тупой болуп калышы мүмкүн экен. Жаш кезинде А, Б, В, Г, Д, Ж, З деп тамгалар бат-баттан жаттап, батыраак эме кылышы мүмкүн. Бирок сен тыңда, менин балам тигинин баласына караганда жакшыраак тамгаларды билет. Ой, ошол атасы ушундай, энеси ушундай дөпөрөс болчу, кайка бармагыла дедиң да. Сен бул нерсе сөзсүз кайра келет. Бул дүйнөдөгүсү. Ал эми ахиретте боло турган болсо, ушул кылыңга, ушу айтылган ар бир сөз түп-түрүү болуп барып, мендей болуп, кийип алган акыбалда барып туруп, таразанын оң жагында же сол жагында отуруп алат. Алла мен сүйлөнгөн сөзмүн дейт экен. Алла мен сүйлөнгөн сөзмүн. Анын күбөлүгү өтөт экен. Ойлоп атабыз, сүйлөп коюп, караңгы түндө, бир жылдыз көрүнбөгөн түндө, карк эткен карга, курк эткен кузгун жокту болгон түндө сүйлөгөнсүң. Эч ким жок болчу жаныңда. Ошол сөз барып туруп таразага отурат экен. Алла мен сүйлөнгөн болчумун деп. Анткени себеби субханалла, ар бир нерсенин жаратуучусу, ар бир нерсени келбетке алып кетүүчү, ар бир нерсенин ордуна коюучу болгон зат Аллах эмне кылып турду? Сени угуп турган болчу. Алла ушунчалык адилеттүү зат экен. Сен менин ар бир сөзүмдү жазып, ошону ахиретте таразага коюп, зайы противди көрсөтүп, анан сен каяка баратырган ордуңду көрсөтүп, анан кийин пенде менден ыраазысыңбы дегенде, тозокко киргенде нааразы делбей, бейишке киргенде дагы нааразым делбей калат. Анткени сен адилеттүүлүгү карк этип, чарк этип чыккандай, Алла Таала ушундай адилеттүү болот. Ошол себептен урматтуу бир тааным, мына ушул жерге келгенде дагы ар бир нерсе ниетке байланыштуу айтат. Ниетке байланыштуу. Ар бир оозуңан чыгып ойлонуп, оозуңан чыккан сөз ушул жерде дагы жазылып турат. Ушуга да пайдасы тиет. Же айыгасың, же болбосо тескерисинче болосуң. Ошол себептен ниетиңди оңдо.
негизинде имам Газали рахималла таала инсандын ушул жери кайнап турган казан деген. Бул жер ашказанды айтып атат. Ашказанды айтып атат. İnsanın ушул жери кайнап турган казан дейт. Эми ал казандын дейт капкагынан ошондо эмне кайнап атса, ошонун буусу чыгат деген. Эгерде ушул жерине көрө албастык кайнап атса, только көрө албастыкты сүйлөйсүң. Ушул жерде ичкүйдүүлүк болсо, только ичкүйдүүлүк оозунан буусу чыгат. Эгерде сен ушул жерде аял эле жөнүндө ойлоп аткан болсоң, только аял жөнүндө чыгат. Ушул жерде субхана жалаң сүйүү болгон болсо, сүйүүнүн буусу чыгат. Ушул жерде дин болсо, диндин буусу чыгат. Эгерде сөгүнүп эле жанагындай бир эркек сөгүнүш керек деп эле сөгүнүп жүрсөң, анда ошол оозуңан баягы эле чыгат. Кыргызда айтат, мынча оңой айтат кыргыздар. Ак ит кирип кара ит чыгат. Богооз дейт кыргызда. Тилине алы келбеген акмак деген сөз бар кыргызда. Ата-бабабыз ушундай бир тилине алы келбеген акмак деген сөздү байкасаң, өзү арабтын сөзү бул ахмак деген. Ахмак деген сөз бул акылы жок, кемчонтой деген сөз ал. Илим көргөн эмес деген сөз. Оозуңан эмне сөз чыгып аткан болсо, демек сен ошонун эмнесисиң? Кулусуң. Ошол нетижеде мисалы алса торпокту деле байлаган болсо, ошол казыкты кагып туруп баланча метр аркан байлайт. Мына ошол кандай арканга байланып турганын, кайсы жерде байланып турганын билип калат деген сөз экен. Ошол себептен илгеркилер сөз бул айтылган ок деген. Ооздан чыкканын кармай албайсың. Демек аны кайра алып келип киргизе албайсың, анын үчүн жооп бериш керек болот. Буттан жыгылган турат, бирок тилден жыгылган турбайт деген. Көрдүк кандай сөз экен. Демек этият бололу. Эркек болгула, аял болгула. Мен о жерде жаш балдар отурасыңар, субханалла. Азыртадан сүйлөгөндү үйрөнөлү. Азыртадан оозунан чыгып аткан сөзгө өзгөчө бир маани бергиле. Эгер ушул оозунан чыккан сөзгө маани берилбесе, анда ар жагы оор болуп калат. Эркек эркектей болуш керек. Аял аялдай болуш керек. Кайсы жерде сүйлөш керек, кайсы жерде сүйлөбөш керек, билиш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Базарда жүрсөң, базардын сөзүн сүйлөйсүң. Мечитте жүрсөң, мечиттин сөзүн сүйлөйсүң, туурабы? Эми сен кимдин жанында турсаң, базарда турсаң дагы, эгерде базарча сүйлөш керек экен эмес, балки жаныңда турган адамдын улуу болсо, улуунун эмесин бер. Акысын бер. Кичүү болсо, кичүүнүн акысын бер. Кыргызда болсо, улууга урмат, кичүүгө ыззат деген. Туурабы? Ушундай нерсе. Аянчырак айтып койсом, аябай катты эме болуп кетти. Мен комментарийлерди окуп алып, бир эме болдум. Негизи кыргызда сөз бар деп айтып атам. Сакал жөнүндө. Атадан биринчи бала сакал койбойт, Бул өзү кыргыз тилинде фразологизм деген бир өзүнчө бир эреже бар. Фразологизм деген сөз бул ошол бир эле сөз, бирок көп маани берген сөз. Кыргызда, кыргыз эли ата-бабаларыбыз ушундай сөздү сүйлөгөн, ал сөздөр мына макал, лакап деп коет. Макал, лакап деген сөз ушундай нерсе, ал сөздү көп мааниге алмаштырсаң болот. Анан кээ бирлер түз маанисин алып, эмнекен бала атасынан биринчи сакал койбойт деген сөз. А менин устазым жакшы түшүндүрүп берди мага. Ушундай бир сакалды айтып атканы. Качан сен жанында сакалдуулар турганда, сен сүйлөбө деген сөз дейт. Анын сакалы мындай аксакалдын кадыры өйдөрөк. Ошол жерде мындай бир аксакалар менен отургузуп коюп, өзүң сүйлөп, өзүң башчы боло алба деген сөз. Ушундай атаң турса, атаңды алдыга коюп, ошону батага кой. Атаң турса, ошол жерде төргө атаңды отургуз. Өзүң миллион молдо болсоң дагы, чиновник болсоң дагы, мен госслужба структурада иштейм деген көп пример мага келишет. Эмнеси структурада иштейм дейт да. Түшүндүм, структурада иштедим, бир бутак экенин. Мен деле ошо структураны окугам, чын-чынына келгендечи. Бирок айтайын дегеним, субханалла, ошол атаң турганда,
Эмне экен? Сакал коюп алба, ошондон бери сүйлөбө, ошондон бери озуп кетпе. Керек болсо алымдар шариатта ушуну айткан, атаң менен кетип баратканыңда ортоңдо мындай бир эме болуш керек. Мындай 1 метр артта басышың керек. Атаңдан алдына басып керек. Шариатта алымдар ошо атаң артына бас дейт да. Атаңдан сура дейт. Бара берейин десе бара берет. Унчукпай койсо, атаң унчукпай койсо, аркасынан 1 метр басып кете бер. Ушул кадыры. Ушунча сакал өстүрүп алба деген сөз андан биринчи. Анан кээ бирлер туура түшүнүп алышы мүмкүн. Субханалла, сакал коюп, эмне үчүн анда кичинекей кезинде чыкпайт болчу да туруп. Ошондой нерсе, сакал бул чоң сүннет. Атаган биринчи койсоң деле боло берет. Кийин деле койсоң боло берет, эсли бар болсо. Эмне кыласың? Эми субханалла, бирок көп убакыттарда ушул нерсени туура түшүнүш керек. Демек кара, керек болсо кыргыздар ушундай сөз сүйлөп атат экен. Бул сөз мындай бир акылы жок, кемчонтой, балким мага окшогон бирөө бакылдак бирөө ушундай сүйлөп атканда, атасынан биринчи сакал коюп алыптыр деп койгон да. Бирөт бир акылдуу адамчы. Ошондо анан кийин ушул сөз чыгып кеткен деп ойлойм да. Демек, эмне экен? Ар нерсенин ордун туура сүйлөп, туура жүрүп, туура болуу бул эркектиники. Айттыңбы кыл. Кыла албайсыңбы айтпа. Кылып алдыңбы мындай жон териң менен ошону тарт. Ушундай нерсе. Эркекке кыска 3 эле сөз. Аялга эми көп сөз сүйлөсө болот. Ушундай нерсе. Аял киши да этият болуш керек. Аял киши аялдарыңарга, кыздарыңарга үйрөтүп аткан мезгилде туура сүйлөп аткан болсо, устазым ушундай айтты. Ушакты кантип токтотуш керек деп бир жолу сурасам, качан кантип аялдарымдыкын балдарын токтотом дегенде, оңой эле дейт. Биринчиси мага мындайды айтпа деп айтты. Эгерде сенин сөзүң сөз болгон болсо, экинчи сүйлөбөйт дейт. Эгер сен киши катары санабаса, аны менен талашкан эмне пайда? Аял менен. Ошо ушак болуп аткан жерден басып алып кетип кал. Болду, экинчи айтпайт дейт. Эмне болчу? Биринчиси мага айтпа, экинчиси болсо басып туруп кетип кал, ушунча айтып атса. Кошунаң жөнүндө бир нерсе сүйлөп баштады, ай кызы турмушка чыгыптыр деген сөздү укканда эле, мен бактылуу болсун деп туруп кетип калыш керек. Эми ал кызы бактылуу болуптур дегендин аркасында эмне сөз билесиңер, да айтып берейин эмне болот азыр. Кызы турмушка чыгыптыр. Кемеге кошун айылга чыгыптыр. Азыр деп койсуң да. Болду. Баягы тааныйсыңдар жанакычы, дүкөнү бар. Баягыда сен барсаң, карыз бербей койбойду, өлүп билесиңби дейт да. Деп койсуң да дальше. Эмне о? Ошондо билесиң, баягыда автобуста кетип баратканда, монтип менен тыңданып, дүкөнүм бар дегенсип. Деп койсуң, бүттү. Деген сөз бул жетиштүү болот, монтип чыгып берип, кыргыз ушунда бир учу эле экенбиз да. Токтогулдон, ат башыдагы айтып турган болсоң делечи, мында чыгып, сен жүлүктеп, анан окот. Ошончо эркек киши эмне кылыш керек экен? Же туруп кетсин, же болсо десин болду. Аракет кылабызбы иншалла? Мунун баарын үйрөнүш үчүн тургандар мындай кылабыз. Көп мечиттерди барабыз. Көп мечиттерге. Көп молдо досторуңар болсун. Ар бириңердин устазыңар болсун. Суранат элем субханалла. Устазыңар болсун. Мен устазым айтат, кантип мен айтам, устазды баардыгына кармай аткан. Азыркы заман ушундай жакшы дейт. Ушундай мына. Күнүнө 10 мүнөт бир дамыланы алып уккула. 10 мүнөт. Машина менен кетип баратасыңар, анан айын ырдай берет деги телефончу. Күздө келем дедиң, келбедиң. Кышта келем дедиң, келбедиң. Ал келбейт ал сен. Ошончо эле ырдай берди. Кереги жок укчанчы. Анан кийин кызыл тазы көйнөк кийдиң, анан тигинде болду, жеңем кийген уже давно, болуп, всё. Анда бир коесуң, машалла, койдуң. Үйгө жеткенче, машалла, 1 саатта, балким жарым саатта сонун бир маселелер мындай бир молдо болуп каласың. Интернет молдо болуп каласың да. Мындай деп түшүнүп, акыл өсөт, ушундай нерсе. Ал эми субханалла башка нерсени мындай кумир кылып аткан болсо, башка нерсени кылып отурган болсо, субханалла барганча өзүң аялыңа нааразы болосуң. Үйүңө кирип келсең баягы байкуш эмне кылат? Очоктун тамак кызып атат да. А сен ыргып келип алгансың, суйкайып баскандан анан ушундай карасаң суйкайып эле дагы чыгып келет бир. Карасаң кандай нерсеси. Ошон үчүн жашоо өзү ушундай нерсе. Адам эмнени көрсө,
эмне менен жүрсө ошол нерсеге сыйынып калат. Эмнени сүйлөсө ошол жерге сыйынып калат. Эмнени укса ошону сыйынып калат. Ошон үчүн устазым айтып аткан экен, күнүнө жоктон 10 мүнөт бир аалымды уксун. Анан эгерде ушунчалык болуп, жакшы түшүнө албай атам, ушундай бир динимди жакшы билгим келет десе, кой оңолоюнчу болсо 3 күн бар, 40 күндүк дават бар, 4 айлык дават бар. Машалла чык. Эгерде үй бүлөң менен ынтымактуу болгуң келип атса, бар субханалла, чык. Аялыңды алып чык. Балаң менен келиниң урушуп аткан болсо, экөөнү да Алла жолуна чыгар эби. Бар, Алладан сурап келгиле. Экөө балалуу болбой атса, бар, Алладан сурап келгиле. Чыгып эби. Балаң кичинен начар болуп, кой, балам, жүрөкөз Алла жолуна чыкпасак болбой калды. Чык, үмүл хасанада, жакшылыктын энеси да болчу. Чыгып кел. Эгерде ушундай болсо, такыр болбосо, ушундай бир күнүгө мечитте өткөн таалимге барып, машварага барып, машалла, отуруп, мындай бир жакшылардын чөйрөсүнө отурууга аракет кылгыла. Анан силер биздин оюбуз ушундай да, карасаң бывший 5 алкаш чогулуп алып эле машвара кылып аткандай сезилет да. Чын ушундай, көбү мага ушундай деди. Койчу ошо барсаң эле баягылар отуруп, мурункусын эстесем эле күлкүм келе берет депчи. Субханалла, эмне кылайын эми мурункусын эстесем. Адам деген ушундай, бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын кан болорун ким билет дейт. Эмне сен тагдырды билип койдуң беле? Ушунду кайдан билесиң, субханалла? Ошондой оңолуп, молдо болуп, элдерге насаат айтып калган сен билген эмесиң да турабы? Демек, ал сен эме кылба. Тескерисинче, машалла, көз тийбесин де. Көз тийип кетсе кайра ичип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн көз тийбесин, жашосоң болсун деп жакшы ниет. Жакшы ниет жарымырыз. Жакшы ниет жарымырыз иншалла. Аракет кылабызбы? Амин. Аллахым күнөөбүздү кечирсин, эгин жүзүбүздү жарык кылсын. Кудай таалам эл жүзүбүзгө тынччылык берсин, падышаларыбызга инсаф берсин. Эл журтубузду ар кандай сырттан, иштен келген душмандан Кудайым сактасын. Кудайым эл жүзүбүзгө иман берсин, жаштарыбызга инсаф берсин. Каарыларыбызга Алла таала ушундай бир кадыр барк берсин. Аялдарыбызга Алла таала аялча кийинип жүрө мүмкүнчүлүк берсин. Алла таала ушу каштарды, тырмактарды коюп алган жеңелерибиз баарына инсаф берсин. Колундан нерсени бааны алып салсын, эстестүүнү боюнча калсын, машалла. Ар бир кылган амалдарын Кудай таала береке берсин, ооругандарга шипа берсин, туура жол таппагандарга туура жол табышка мүмкүнчүлүк берсин. Кудайым өзү колдогондон болсун. Ушул жерге келген ар бириңиздерди Кудайым өзү колдоп, дини сана бекем кылгандын болсун. Баарыбызды иншалла.